заложены общие параметры силового трансформатора. Выставляем уставки для опробования. Эскилиги жеткен электр жабдуулары жаңысына алмаштырылууда. Заманбап 10 киловольттук чыңалуудагы жабдуу электр энергияны кабыл алуу жана бөлүштүрүүчү кызматты аткарат. Бул коюлган режим трансформаторду ар кандай авариядан коргойт. Процессорго маалыматтар жазылып, ага жараша керектүү сигнал берилет. Мурдакы эски алынган курун болсо электромеханикалык эмеде жазалган исполненияда. Азыр болбосо, бул блок болсо полный өзүнүн функциясына көп защиталарды, автоматикаларды камтыйт. Ошондуктан бизге аябай мындайча айтканда ыңгайлуу, өзүбүздүн защитабыз туура так иштегенге аябай мындайча айтканда жардам берет. Адистердин ишин жеңилдеткен мындай көп функционалдуу жабдуу Новоюжная көмөк чордонунда орнотулуп жатат. Демонтаждоо иштери апрель айында башталган. Эскиси 30 жылдан ашык кызмат кылган. Азыр жаңы курумга кошулууда, ошол эле учурда экинчи вторичный цептеги проводдор алмашып атат, защиталардын проводдору алмашып атат. Ошол бүткөндөн экинчи этап менен биринчи секция 10 киловольттогу чыңалуунун эски курунун демонтаж башталат. Демонтаж ал жакта дагы так эле ушундай жумуштар уланат. Бул жумуштар 1,5-2 айдын ичинде толук бүттүп, буюрса ишке киргизебиз. Учурда Борбордо 49 көмөк чордон бар. Анын 7-синде оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Калктын санынын көбөйүшүнө байланыштуу жаңылары да курулуп жатат. Быйылкы жылга ылайык, планына ылайык 3 көмөк чордонунда кубаттуулугун жогорулатуу иштери болот трансформатордун. Андан тышкары быйылкы жылга ушу 0дөн баштап 110 киловольт мурас көмөк чордону пландалып иштери башталып атат. Ошо көмөк чордонду ушул жылдын октябрь айына чейин ишке киргизебиз деп пландап атабыз. Жаңы салынып аткан стадионду жана көп кабаттуу үйлөрдү электр энергия менен камсыздоо. Андан тышкары азыркы учурда 10 киловольттук кабелдик чубалгыларды алмаштырып атабыз. Жана SIP провод дейбиз, SIP2. Ушуларды алмаштыруу иштери жүрүп жатат. Жогорку чыңалуудагы Новоюжная көмөк чордону 1962 жылы ишке кирген. 2 жыл мурун Т1 жаңы үлгүдөгү трансформатор орнотулган. Кубаттуулугу 40 000 киловаттка чейин көбөйтүлдү. Бул жаңыртуулар күз-кыш мезгилине даярдык көрүү максатында жүргүзүлүп жатат. Иният Эргешова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.